Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Жаштар сүйлөсү телекөрсөтүүсү кайрадан Чүй областына караштуу Ысык Ата районунун Кызыл Суу айыл өкмөтүндөбүз. Урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен биз үй бүлө жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрдүк. Бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырып өтсөм, Дилмүрөк адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзүбай Азиз Чотонов бизде конокто. Жана Ысык Ата районунун баш имам хатиби Ислам Мамаев атабыз конокто. Топту ушул азыркы өзүңүздөн баштайбызго, бүгүнкү жаштарыбызга эмне деген сунуштарды айтат элеңиз? Илгери мисалы сабазада урзада кетчү эмес, азыр катуу сүйлөп койсоң эле чемодан жыйнап кетип калат экен. Кичинекей бир нерсе менен эле ажырашат экен. Энелери чакырып алып туруп кой бербей коет экен, ушундай да эч бир себеп деле жок. Анан ойлойт экен да, ушу бул турмуш оңой эле, ой саба ошогон 10 күнүң бир ачылып элек, дагы 100 күйөө таап берем сага деп коет да кайненелер. Анан ошентип эле ажырашкандар бар. Эркектерде ошондой болбойт, эркектер тарынчак болуп, ошо аялына тарынып, анан сүйлөшпөй коет экен, анан кетип калат экен. Мен мына бирөө айтат да, мен таң калам дейт күйөөмө. Мен чужой киши дейм дейт да. Келет, оокатымды ичип алып туруп, өзүнүн комнатасына кирип, компьютерине отуруп эле ойной берет дейт. Сүйлөшпөйт да, карабайт да, ушундай да жашоо болобу дейт да. Анан кичинекей бир нерсе менен эле ажырашып кеткендер бар. Кичинекей эле бир себеп. Тамаша сөзгө деле. Мисалы бирөө айтат да, үйлөнүп, анан эртөсүнү огороддо бир чуңкур казып атыптыр да. Анан кийин бул чуңкурду эмнеге казып атасың десе, бул жерге сени көмөм да деп тамашалап коюптур. Анан эмесин огородун жанагы чуңкурун казып бүтүп үйүнө келсе, жок дейт келин. Чемоданын жыйнап кетип калыптыр дейт. Тамашалап койгонго делип кетип калган. Мына ошондой болот да, биздин коомдо болбогон себеп менен ажырашуу көп болот. Аябай көп да, тилек аш. Сүйөм, сен жок өлөм. Алып бербесең азыл өлөм деп туруп анан үйлөнөт, анан кийин карасаң ажырашып кеткен да. Мына ошо коомдо ушундай нерселер болот да. Урматтуу Ысык Ата районунун тургундары, анда бизде азыркы айтылган ойлор боюнча сиздерде кандай ой пикирлер бар? Үй бүлө маселесинде ажырашуу болуп атабы, сиздерде кандай болуп атат? Бул ажырашуу биринчи тааныбаган эле кызды бир машинаны алып кетип атат. Онда баргандан кийин ол кыз ата энесиге жакпайт, акаларга жакпайт. Ошонун ажырашуу ошондон болуп атат. Бул алгыдай жокчулуктан, кыйынчылыктан эмес. Ата энесиге маслихат кылса, урук тууганга маслихат кылса, ой мына ушу кызды мен кааладым, ошо кызды мага сүйлөшкүлө деп неме кылыш керек. Ол кызды ата тегини билбесе, о кыз жиндиби, же тазабы, о окуганбы, окуган эмеспи? Кармайт да көчөдө машинага салып алып кетет. Анан кийин ата энесиге жакпайт, ажырашуу ошондон болуп атат. Менин оюмча ошондой. Алхамдулиллах, Алла Тааланын көрүп турат, билип турат деген сезим жүрөктө болбосо, Алла Тааланы таанып алсак, ушул иштер боло берет. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтылат, Абу Умама Бахили рахматуллахи айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астына бир адам келди да, иман деген эмне деп сурады да. Иман деген бул сен жакшы кылган иштериң сени кубандырып сүйүндүрсө, ошондой эле жаман кылган амалдар сени күйүндүрсө, ошо сен имандуусуң деди. Ансыгандай биздин азыр жаштарыбыз ушундай өзү сабырдуулукту, ата энени сыйлаганды, Алла Таала жаратканды, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн такыр унутуп калгандыктан ушул иштер болуп атат да. Себеби ата-бабаларыбыз кандай? Биздин ата-бабалар ушундай болгон, сакалдарды койгон, элечектерди кийген, кандай ушу көчөдө аксакал кетип баратса, жанынан ушу жаштар качып, жаман ниеттегилерчи, жакшы адамдар келип ушундай учурашып, кандай Алланын рахматы түшүп турган мезгилдер. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт болбогон кезде ушундай иштер боло берет. Ошон үчүн сабырдуулук жок. Ата энени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, үчтөп койбогула дейт. Үчтөп. Ата эне сени уруп атабы, башка кылып атабы, ошого чыдабайт да, сабырдуулук жок.
ошондуктан болот деп düşünөбүз. Аксакал айтып атат, кыздарды тааныбаган жерден алып качып кетип, анан ушудан болуп атат дейт. Бу жерден аябай бул причина эмес кетип калганы. Бу жерден кайненесинен көп кетип атат. Өзүнүн кыздын энесинен кетип атат. 1 ай, 2 ай, 3 ай жашагандан кийин деле кетип калып атпайбы? 1 жыл жашагандан, 2 жыл жашаган. Бул кыздарда мындай мода болуп калды азыр. Эптеп күйөөгө тийиш керек. Анан кийин жанагыдай узун лимузин, жанагы КамАЗ менен тойлорун өткөрүп, укмуш кылып, шаңды кылып алып туруп, анан кийин баргандан кийин айрым бир убакыттан кийин кетип калып буларга мода болду. Биздин кыздарга азыр ушундай мода, бул жашыратууга эчтеңеси жок. Ушундай болду. Ал эмнеге? Мен эртең күнү айтканыма жакшы дейт. Мен мына күйөөгө тийдим дейт. Ал ага дейин өзү бүтүп койгон. Иши бүткөн айрым бир учурларда. Мен бардыгын күнөөлөй албайм, кыздар таарынбасын мага. Мен эркектерден кыздарга жакыныракмын, кыздарды жакшы көрөм. Бирок көп кыздар ушундай кылат да. Эптеп күйөөгө тийсем болду, мен бетимди ачып алдым, мына бир күйөөгө тийип чыктым деген аты калып атат да. Ошондон ушундай эле бир көп способдорду кыздар колдонот да. Анан кийин бул жерде биздин эркек балдарда да лохтар да булар. Основном. Ушу кыздардын ушундай алдаганына келип алып туруп киришет да. Ушундайына түшүп калат да. Таңдап алуу. Биринчи өзүбүздүн эркек балдардын жүрүш-турушу түзүк эмес. Кийинген кийими, айыр бир кыздар балдардын кебеде кепсисине карай. Жакшынакай кийинсең, жакшынакай жүрсөң, тың жүрсөң, чачың алып, сакалың алып, жүргөн ишиң түзүк болсо, сигарет чекпесең, арак ичпесең, кыздар сага анча-мынча кыздар жакындагандага коркот. Бактылуу болуу ушудан башталат да. Эгерде өзүң түзүң эмес жүрсөң, любой кыз ар жагында акчасы бар, өлбөгөн жерден бир тойдо өткөрөт, кулагынан тебет кыздар. Тойду мындай өткөрөсүңбү, мындай өткөрөсүң, 5 кортеж болобу, узун деп ошентип алып туруп баардыгын жасатып алат. Ал кыздар эч убакта түбөлүккө дейин мындай жашап бербейт да. Аз эле убакыт эле кетип калат да. Бүттү, списоктон өттү, болду. Азыркы жаштар аялдарынан коркот. Аялынын тилин алып жүрө берет да. Бас кеттик, атаң эреңди кереги жок. Шаарга барабыз десе болду. Акырын чемоданын жыйналып шаарга кетет да. Жок, аялдан коркуу да эмес, бул жалпы биздин идеологиябыз өзгөргөн да. Жалпы демократия келди, сый урматыбыз кетип калды. Ата энеге болгон сый урмат кетип калды. Азыр телевидениени күнүгө көрүп отурушат, мындай экен, антигиндей экен, булардын идеологиясы ошого туш келип калып атат да. Жалпы максатыбыз, жалпы турган жашообуз, максатыбыздын түпкүрү бөлөк болуп калды, ниетибиз бөлөк болуп калды да. Балким ар бирибиз өзүбүздүн жашообузду оңдоп, ислам динине чейин кандай элек, ислам динине киргенден кийин кандай болобуз, ошол жашоодо жашасак бизде кандай болот экен. Жалпы эле ислам дининде болсо баары эле жакшы болмок. Допустим, ар бир адам өзүн оңдосо, ал уже ислам жолунда жүргөндө, допустим, ислам жолуна оңдолдум деп кирди, ал уже карайт, кандай аял алат экен. Ислам дининдеги аялды алат да. Мындай динди түшүнбөгөндү алып алганда, алардын арасына түшүнүксүз болуп, кайра эле ошол кайра ажырашуу болуп атат да. Кайра ошол эле имандуу бала, бирок мындай бала кызды алып алганда кайра ажырашуу болот. Ошол себептен өзүңүн чөйрөңө келишкен, өзүңүн чөйрөңө жашооңо келишкен карап өзүң уже немете баштайсың. Анан кийинкиси бул семья жалпы коомго таасир эткенин себеби дагы бири, сен күнүгө жүрөсүң, күнүгө жашап атасың, сен бирөөгө дагы акыл насаат болот экенсиң, өзүң жүрүм турумуң менен эле уже акыл насаат болот. Могуну карап туруп, сен семьяны карап туруп ойлойт экен, мына могулар бактылуу экен го, мондай жашайык. Ошол жашап аткан семьялар уже ошого тартылуу башталат да. Үйүндө карасаң ызы-чуу жок. Балким эки сосед болуп жашап аткан, бириси мусулман болсо, экинчиси мусулман эмес семьяда ызы-чуу постоянно болуп турат. Биринчиден бул азыркы ажырашуунун баардыгы алып келгенде эле иманга такалат да. Иманда кээ бирде мисалы үчүн сакал койбосо эле бул толук дин менен жашап калыш эмес. Кээ бир жерде имам барып нике кыйып атат, бар имам ошол өкүл атанын милдети эмне экен. Бул жөнүнө катышка келип өкүл ата коюп коет. Өкүл атанын өзүнүн фазилеттери кандай болуш керек? Бул өкүл ата шайлангандан кийин өкүлөнүн милдеттери эмне? Бир жылда бир той ашка чакырып койсо эле, катыш менен өтүп койсо эле акыретти бүтүрүп коеюн деп эле. Ортодо ошол эртең күбөлөрдүн милдети эмне болот? Кыздын орду кандай болуш керек, күйөөгө кандай итаат кылыш керек, ошондой эле эркектин кандай нафакаларды берип, ушул нерсенин максаттарын баарын айтпаган себептен эптеп чөнтөгүнө 300 сом салып алып эле никени кыйса. Айрымдар керек болсо никенин шарттары, канча фарздары бар, ошол нерсени билбеген, түшүндүрбөк себептен. Балким ошо нике кыйып аткан имам дагы ошо эртең мойнуна милдеттерден кутулуш керек да. Жөн эле барып эле макулсуң, макул болсоң макул болуп туруп эле никени окуп кетип калыш эмес да.
Ошондой эле аялга да эркекке дагы ата энеге да түшүндүрүш керек. Кудагыйлардын максаттарын катыш менен же бизнес менен бүтпөйт бул иш. Акыретте сурак бар. Алланын өкүмү пайгамбарыбыз көрсөткөндөй болот. Буну менен силер деген 50 жылдыкка же 60 жылдыкка кафеге барып койсоңор эле ошо катышыңарды берип койсоңор эле бүтпөйт. Эртең сурак болот ар бир баскан туруңар үчүн. Ошон үчүн ынтымакта ажырашкан болсоңор момундай болот деп катуу сөздөрдү, коркунучтуу хадистер менен айтып, аяттарда Алла Таала кандай ажырашуунун баарын ошону түшүндүрүш керек да. Bu ajrашып кеткен, жаңа bu kişi айтып кетти, неке деп сразу эле некеге барды. Bu некеден илгери интизам, тартип эмени сакташ керек да. Мисалы бардыгыбызда кызыбыз да бар, балабыз да бар. Шул бетартипчилик, шул эме кайдан чыгып жатат? Биз ата энелерден чыгып жатабыз, же балдарыбыздан чыгып жатабыз. Ушуга биз да таң калып отурабыз да. Мисалы мен өзүм мындай тантырап кеттим. Мен өзүм мына азыр 68-ге кирдим. Мен өзүм үйлөнгөнмүн. Мени атам энем үйлөндүргөн, мен көргөн да эмесмин. Башка да кылган эмесмин. Эч немеси жок. Ата энем барды, үйлөндүрдү, келди. 10 балалуу болдум. Мага көрдү ал бербеди, шалды ал бербеди, бирдекени ал бербеди. Şu ата эне да карайт да. Şu аракат кылат, şu берген эмгеге, şu чизиге бардыгы ачат. Ондай эмес ки баары эле көчөдөн бирөөдү кармап алып келип нике байлап берсин. Ондойгон жок. Азыркы жаштар, азыр биз өзүбүз, мына мен ата болсом, мен өзүм айтам да, şu балам өзү билет, şu өзү тапсын, анан кийин мен эме кылып берейин дейм. Анан балам таап алып келгенден кийин bir hafta ötөт, 2 hafta ötөt, өткөндөн кийин анан айтат ки, балам өзү айтат. Ата дейт, бул тапкан келиниңиз тилини такалап алган экен дейт. Анан билбейм, бул такалап алганы кандай экен, анан ушундайган болуп, zaman өзгөргөн эмес. Өзүбүз өзгөргөнбүз. Азыр аксакал деген нерсе мындай немелүү болуп калган эмес да. Аксакалдан сөз сураш, аксакалдан эме кылыш жок. Бирөө алып качса эле, сенин балаң жүгүрүп келет да айтат, ата паланчы алып качыптыр, мен ам алып качышым керек деп ыйлайт да. Анан таң каласың, барып алып кел дейсиң, барып алып келет. 2 күн жашайт, өзүңүз айткандай, 3-чү күнү жок. Кетип калат. Ошол үйлөнгөн жаштар эркек деген өзүнүн мойнуна жүктөгөн милдет аткарыш керек. Жана аялга ушу келин болобу, башка болобу, өзүнүн милдетин мойнундагы жүктөлгөн милдетин так аткарыш керек. Жана ата энеси дагы көбүрөөк тарбия берсе, ошондо ажырашуу азыраак болот. Бардыгыбыз ошол бешикке кирүү максатында мойнуга жүктөлгөн милдетти так аткарышыбыз керек. Достордон көрүп үлгү алып атабыз, коркуп атат да достор. Аялдарынан коркуп ататтар. Эмнеге коркуп атат? Эмнесинен? Сенде коркуу жок. Алар же бар эспи кандай? Аларды мындай сүйлөшүп алып, не болуп, ушундай болуп, мойнундарына минип алган да аялдары. Ал жакты караса, бияк карайттар, ушинтип не кылып, ата энелерин көп тыңшабайт. Анан ата энелери айтат, ушинтип болуп, чыр-чатак чыгып, ажырашып кетип ататтар. Досторуңар барбы ошондойлор? Ажырашкандар болду же болгон жокпу? Болду. Анан эмне болду? Ошо ажырашып кетишти. Атасы алып берди. Ал кыз балага жакпады. 1-2 жыл жашап ажырашып кетип ататтар. Мисалы кээде айтып атпайбы? Жок. Эгерде мени сүйсөң, мен менен гана жаша, ата энеңдин кереги жок деген дагы биздин кыздарыбыз, келиндерибиз бар да. Буга силердин көз карашыңар кандай? Негизи буга ким күнөөлүү? Жигитпи же келинби же ата энеби? Ушул жөнүндө да айтсаңар. Саламатсыздарбы? Мен айтар элем, бул сөз баары келип иманга токтолот. Ошонсуңардай биринчиден ата эне ушу баласын 7 жашка чейин намазга үйрөтүп, иманды түшүндүрсө, ушул нерселердин баары келип чыкпайт эле. Баары келип тарбияга токтолот деп ойлойм. Мен ойлойм да, ажырашуунун себеби азыр жаш энелер баягы кыздарына сен турмушка чыккандан кийин коркпо деп баягыдай үйрөтөт да, анан ошону тарбиялайт да. Турмушка чыккандан кийин кыздар баягы энесинин сөзүн угуп алып, коркпойм тияк бияк деп, анан ошондон чыр-чатак болуп, ажырашуулар ошондон болот деп атам да. Пультту ошондон талашабы, ошондон талашып, анан бизге окшогон коркпогон жигиттер сабап анча-мынча көтөрө алгандар ажырашып кетип атат да. Жакшы проблема экен, ушул азыр ажырашуу бизде эң бир орчундуу маселелердин бири. Эми менин жеке көз карашымда ажырашуу бул көбөйөт. Азайбайт эч качан. Ойлоп көрүңүздөр. Бул эми көп сүйлөгөн кереги жок.
Бул жерде коомубуз өнүгүп атат. Элибиздин аң сезими дагы ушундай өнүгүп өсүп, коом менен киши адам баласынын жашоосу тыгыз байланышта. Ошон үчүн запыт көрүп атабыз. Мамлекетибиз мына демократиялык мүнөздө нукта өнүгүп өсүп атат. Мына ушулардын таасири, гендерди мына мамлекетибиз саясатты жүргүзүп атат. Мына ушулардын эмеси натыйжасында бизде ажырашуу эч качан азайбайт. Менин жеке бул пикиримде, мына залда отурган сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мен де телевидение караймын, мына балдарымды үйлөгөнмүн, Кудайга шүгүр, бардыгы үйлөнүп жакшы жашап жатат. Бирок жалпысынан коом Үйүңөрдө демократия? Жок, эми демократия дагы чени менен өзүн эмес. Келин, эми баарысы ушундай. Азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Муну эч ким азыр чече албайбыз. Мундагы биздин залда отурганда эч ким чече албайбыз. Чындыгында. Мына бирөө айтып атат, намаз окуса, имандуулукка барса, мындай андай тигинде жок. Бул дагы проблема менен чече албайт. Бул коомуз өнүгүп атабы? Бул баягы айыкпаган жара менин түшүнүгүмдө. Анан сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мен муну айта албайм. Ого, үйдө да демократияда, туура деди. Азыр баары окуду, кыз бала окуп атат, баарды билет, телевидение көрүп атат, радиодон, журнал, газеталарды басмаклар, баары телевидение ушундай передачалар жүрүп атат. Кайдан биз токтото алабыз муну? Бул көйгөй бир Кыргызстанда эмес, бул дүйнө боюнча проблема. Европада дагы, Россияда дагы, мына тегерегиздеги мамлекеттерде дагы ушундайлар көрүнүштөр болуп атат. Бир Кыргызстанда эмес ажыраш. Толуп жатат, эми мен ал фактыларга көп токтолбойм. Таштап Россияга кеткендер канча? Жылдап, 3 жыл, 4 жылда бери жок. Башкага турмушка чыгып жататтар ушулар. Айла жоктон да бар. Ошо сизге оппозиция болгон жаштар бар экен? Туура, мунун баарын оңдой албайбыз, бирок ар бир эркек өзүнүн аялына кандай талап коюп, өзүнүн туура жеткиликтүү жерин түшүндүрүп, эми эркек үйдө башкарбаса, анда аял башкарат да. Башкаруу дегенде бүт эле мен айтканымча болот, мондай деп. Просто үйдө эркек баш деген түшүнүк болсо, аялы токтойт. Аялы токтосо, кызы токтойт. Кызы токтосо, баласы да токтойт. Аялына айтат, эй кызым, кой деген бир сөздөн ар жагында өзү калган баары отурукташып калат да. Ошонун артынан ар бир эркек аракет кылып, кандай аракет кылсын, эми туура аракет кылсын дагы өзүнүн үйүндөгү бийлигин өзүнүн колуна алыш керек да. Динде болсоңуз, сиз динде болуп, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен үйрөнүп, өзүңүз амал кылып, ошондой жүрүп, бейиш бар, Аллах бар, Аллах карап турат, ушунун баарын качан сездиребиз, иншалла ошондо какой-то бир степени келет да, анын өзүнүн образы иштейт, өзүнүн идеологиясын өзү өсүрө баштайт аял киши. Сезе баштайт, чын эле экен, ушундай бар экен. Сен өзүң динден коркуп, качан Аллахтан коркосуң, ошондон анан келе баштайт өзүң үйүңө эле. Ушундай деп ойлойм. Бул жерден бир аксакал айтып кетти, жана эле бул эми бул оңолбогон иш, бул оңолбойт, такыр болбойт, бул аялдар бизге баш ийбейт деп. Такыр туура эмес алчы. Эмнеге десеңиз, менин бир жолдош балам бар, кыргыз бала да. Экөөбүз сүйлөшүп кетип баратабыз бир жолу машинада. Бир жолдош балабыздын аялы орус улутунан да, эми орус тарбиялаш өзү бир кыйыныраак го биздин кыргызга караганда. Эми ушул жанагы даргин жолдош балам аялын, орус аялын оңдоп алган да. Эч кандай аркы берки сөз айтпайт, үйүнө келсең тамагы даяр, аркы берки дебейт, айтышпайт, такыр бир отрицание укпайсың да үйүнө барсаң. Биздикинде дайыма демократия да, бул кишинин айткан демократиясы бизге да тандык да, кыргыздарга. А жанагы даргиндерге, болбосо жанагы дунгандарга такыр ал тиешеси жок ал демократия. Кайсы дунганын кызын көрдүңүз? Демократия деген семьясында. Бүт үй бүлөсү жакшы иштеңе демейт. Биздин демократия биздин кыргыздарга келген, анан кийин тем более кайненелер келген да. Мен өзүм эле тууганымды айтайын, жанагы инимди айтып атпаймынбы? Бүт бардыгын, буну койсоңчу деп 100 айттык, кой бул болбойт саган, буну ала албайсың десек жок. Муяны айтпадыбы, минтпедиби, тигинтпедиби деп жанагы 5-6 дүйүмүзү менен үйлөндү, 4-5 ай жашады. Булардын максаты бир бала тууп алуу, фиксировать этүү да, бул жашоого. Мына мен законун төрөп алдым деген. Болду, калгандан кийин биздин балдардын тагы бир жаман жерин айта кетейин да, бу жерден таксыр. Такыр ата-эненин алдында бала чага отурбайт да, бул эркек балдар ата-энени бар укпайт, энеси менен атасынын алдында укпайт. Аялдын алдында отурат да, телевизордун алдында отургандай. Аялын угат да, эмне айтат? Сырын, сыпатын алдырып аялдын алдында. Анан кийин аял чокка чыкпаганда ким чыгат чокко? Мен да чыгат элем андай чоккуга. Биз аялга отчет беребиз, аял бизге такыр отчет берген эмес. Биз беребиз отчетту аялдарга. Аялдар бизге отчет бербейт. Такыр ата-эненин сөзүн укпайбыз биз вообще. Мен кыздар жамандаган жерим жок. Өзүбүз кылып атпайбыз анын бардын. Кыздар причем? Кыздар жакшы эле эл, кыздар жакшы эле, биздин балдарыбыздын энеси. Мен аябай ыраазымын ага. Бирок биз күнөөлүүбүз саган. Өзүбүз күнөөлүүбүз.
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Байкебиз туура айтат. Мен бул ажырашуунун себептери көп. Айтып кетет элем, биринчиден бул ажырашууга көбүнчө бизде ушул арак себеп болуп атат да. Менин кошуналарым көп. Ушул бир кошунам ичип келип аялын сабап, кыскасы ошол жерден аялына талак берип салыптыр. Ушундай бир окуялар болуп атат бизде. Андан кийин өзүм дагы никелерге көп эле катышып атам. Ошол никеге барган жерде ушул никелене турган эркек дагы ошол жерде күбө боло тургандардын баардыгы мас болуп атат да. Мына ушул жерде биз бул ажырашууга болуп аткан себепти издеп атабыз. Ошол себеп ушул бизде динсиздиктин айы ушул арак болуп атат. Жана башка нерселер себеп болуп атат да. Мен ушуга ушундай дейт элем, урматтуу мусулман туугандар, биз ушул Алла Тааланын өкүмдөрүн, буйруктарын аткарып, пайгамбарыбыз көрсөткөн тартипте. Андан кийин ушул Алла Таала арам кылган нерседен алыс болсок, арактан. Андан кийин дагы бир сөз айтып кетет элем, бизде эркектерден намыс кетип калды, аялдардан уяттуулук кетип калды, үчүнчүсү жаштардан бул ыймандуулук кетип калды. Эркектерибизден ушундай намыс кетти. Ошол биздин бир тууган карындашыбыз ушундай бир кыска кийимди кийип алып көчөлөрдө, маршруткаларда баратат. Биз болсо ошолорду көзүбүз менен карап, көрбөй кала турган жерге чейин аларды узатып коебуз, туугандар. Маршруткаларда ушундай болот. Эгерде олтурсаңыз бир узун бойлуу кыз чыгып, жаныңызда туруп калат, ал ушундай кийинген, ошол жерде ушундай бир жаман акыбалда каласыз да. Ушундай жаман акыбалда каласың, эмне кыларың билбей каласың. Же маршрутка тыгын болгон акыбалда ушундай чыгып калсаңыз, анда дагы ошол акыбал, өтө бир оор акыбал. Андан кийин аялдарыбыздардан ушундай бир уяттуулук кетти. Алар өзүлөрүнүн Алла Таала ушундай бир нурдуу кылган денелерини уялбастан ушул коомго, элдерге, эркектерден уялбастан көрсөтүп жүрөт. Жаштардан ыйман кетип калды. Урматтуу жаштар, ушул ата-энелерибизди сыйлабайбыз. Жана башка нерселер, ушул Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарбайбыз. Мен айтат элем, биринчиден арак себеп болуп атат. Андан кийин эркектер өзүбүздүн намысыбызды кармабай атабыз. Кыздарыбызга, үйдөгү тууган карындаштарга ушу айтпайбыз ушул нерселерди. Андан кийин ыймандуу болушубуз керек, жаштар. Birinci şu sebep terbiyeden aksakallar. Ata yine balanı terbiyelaş gerek kiçinesinden. Onan bala çakarın altında o şal kamper uruşuş gerekemez. Onu közler onlara milyonu bulatlar da. Atan benim yanımda vuruşup atadı da bizim közümüzde onu yap onlara vuruşa veretler. Anan kim baldarga açış gerek öy. Sen ünlensün ana şu kızdı halağın. Bana ait. Şonu ata-enen kursan vurup tuğanın kursan bolsa, hammasi maqul bolsa ana alış gerek deydi. Birinci terbiyeden ata-ene balanı közce uruş gerek emas. Ana keyin arak da bir çoğ sebep bu arak. Ana mana televizorda. Bu mana boyga jetken kızın, boyga jetken balan aldıda bu televizordu körüp bolmaydı. Bu qanday endi bunu televizorda tartaz bir kelbele algı bir iki adga içip ketgendey bolup bir erkek bir ayal işlardı bunday acaba bir televizorda sal aysanız bolubay biz Müslüman memleketmiz şondaylardı balanın terbiyesi başınından bolot da. Bu жерде тагы бир маселе болуп атат. Муну көпчүлүгү жаштар отурбайбы, такырын чукпай атат. Бу мен айтканым бардыгында булар макул да, азырчы. Лох десем ошого да макул болуп атат. Катындардан коросун ошого да макул. Ата-энелериңди укпайсыңдар, барып туруп аялдардын бет маңдайында, кыздардын бет маңдайында отурасың десем, ага да макул болуп атат. Эч кандай реакция жок да. Булардын бардыгы ушундай болот да келечекте. Маселен, муну жанагы бу жерден таксыр айтып кетти, арактын неси деп. Эми азыркы жүрүп аткан кыздарыңыз мененчи, жигиттер, жаштар, тарынбагылар мага бирок чындык бирок ачуу болот да. Эми ушул кыздарыңыз менен дагы мен канча көрөсүң го, мына шаардайм бардыгым бу жерде отурганда айткан жокмун, жалпы жөн айтам. Бирге арак ичесиздер, мына пиво ичесиздер. Пиво ичтиңби, арак ичтиңби, чого кафеде отурдуңбу, сырыңды так ушул жерден алдырдым дей бер. Өлгөн күнүң ушул күн. Арак ичкен күнүң өлгөн күнүң, пиво ичкен күнүң өлгөн күнүң. Өлгөн күнүң ушул өзүңдү өзүң өлтүргөн. Ар жагын жыргатпайсың, болду. Ал кыз сенин мурдуңга мындай тешип алып туруп жетектеген да, кыяматка чейин жетектейт. Өлдүң ушул күнү. Ошондуктан сырларыңды алдырбай, беш сырларыңды. Бу өздөрүндө болбогон эле сырлар мына кебете мындай болуп аткан экен. Ошо сырды сактап калганга аракет кылсаңдар жигиттер. Демек биздин замандашыбыз айткандай, азыркы жигиттер ушул коддорду алдырган дейт, кошуласыңарбы? Туура, ар бир мамлекетте ушундай эмелер болуп атат. Бирок биз мисалы бир жерге көчүп барсак, ошол мамлекеттин закону боюнча жашайбыз. Азыркы кыз келиндерге айтмакчымын,
bir үй бүлөгө келгенден кийин ошол үй бүлөнүн закону боюнча жашаш керек. Жана пайгамбарыбыздын бир хадисинде айткандай, кайсы бир аял келин болсун, эрини сыйлап, урматтап, ыраазы кылса, жана 5 мал намазын окуса, пейиштин каалаган эшигинен кирсин дейт. Жана экинчи бир хадисинде айтат, ошол аял болсун, келин болсун, өзүнө жүктөгөн милдетин так аткарбаса, пейиштин жытын да таппайт дейт. Ошол келиндерге айтмакчымын, ошол үй бүлөгө келгенден кийин ошол үй бүлөнүн закону боюнча жашаш керек. Күйөөсүн айткандай деп, ата-энесин айткандай. Ошол айтарым. Ажырашуулардан, мисалы үчүн светский жак, дин жактардан кээ бар, мисалы жолук салынып жүрөт, намаз окуйт экен, бирок күйөөгө тийиш намал болуп. Анан күйөөгө тийгенден жолуну мындай эле салынып калат экен да. 1-2 айдан кийин жолу мондай салынат экенден, бияна чечип тайт экен. Эмне болду десе, үзүр болуп атат. Үзүр 4 айдан бери үзүр болот. Ал эми светский жакталар болсо, 500 миллионго биздин айылдан бирөө 500 миллионго той берди да. Айла жок, мени баягы эмете албайт, канча кылсам да бул күйөөм кетире албайт, себеби ушунчага банкрот болду деп. Айла жок, кетиришти мында. Ана бирок 500 миллионго дейин эмне деген ысырапчы шек болот да. Ошого биз өз көбүнчө жол берип атабыз ошо. Ысырапкерчиликти өзү Алла Таала сүйбөй турган нерсе, бирок ошол 500 миң, миллиондогон нерсеге. Бул кайсыл жерде болду? Бул деген биздин жээктин айылдан эле болду, жашады, 1 айдан кийин ажырашып кетти. Эми азыр ушул жылы кыздын келиндин боюнда бар экен дагы. Эмесе ар кандай шуртоо эшиктен иттен коркуп атам деп сыртка звонить эткенде кирбейсиң десе, туалетке чыккандан коркуп атам деп, анан келин ошондой болот, басса турса эле тигине болот, анан бер жактан кайненем да эмес чыкты. Сен ошончолук эркелеп эмне болуп кеттиң? Ошол ортодон дагы кайнене менен келин ортосунда. Ал эми каерде кайнене деген ошо эгерде баягы баласы катынын көзүн карай берсе дагы бул эмне мен деле катын болуп тийгем деп анан кайнененин да сөзү чыгат да. Эмне ошончолук эркелеп манас туй тургандай болуп калдыбы деп. Ошондой нерселер сөздөр көп чыгылат да, кагылышуулар болот. Анан эмне десе эле бул ошогон эле келиндер жүрөт, чычка кулагы жок жерде окаттан бар жоктон жок немен от менен кирип гүл менен чыгып окат кылып атат. Бул эмне эле? Жоктун бар, семьянын баарында бүт бар. Үйдө условиясы бар, туалет ванна ичинде, чай, ысык суусу бардыгы бар. Эми ошол жерге күйөө болуп эле келин чай кылып жашаганга ошого кудурети жетпей атат. Апаларга көрөлү. Бул жерде бардыгы эле энелерди күнөөлөй бериштин кереги жок. Анан эркектер өздөрү деле ойлоп сүйлөсө болмок. Азыркы жаштарды өздөрү ойлоп турмуш куруп, өздөрү ал ата эне виноват эмес да, булардын турмуш куруп, өздөрү табышып, өздөрү неме кылган, өздөрү ойлоп неме кылса болмок. Сиздин үй бүлөдө ким башкарат? Күйөөм. Жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми эркек лох болсо анда аял башкарыш керек да. Эми жаңысы эле аялды күнөөлөй бериш керек да. Моякта мен азыр байкелерди угуп атып, аялдар үчүн аябай эметип атам да. Мен да энемин, 2 баланын энеси. Менде да ошондой болгон. Бирок ал деген аялды сыйлаш керек деп илгертен айтылган. Аялды сыйласа, аял эркекти сыйлайт. Ошондо хан аял эркек болот да, аял аны башкарып турган киши болуш керек. Если эркек лох болсо, аял хан болуш керек. Ошону башкарып туруп, ошондо оокатта жүрөт, балдарды бага турган үй бүлөсүнүн өзүнүн даражасы көтөрүлөт. Бул жаңгыс эле аялды күнөөлөй бериш керек да, күнөөлөй бериш керек. Эркектер да күнөөлүү. Бир кишиден эме чыкпайт, 2 киши күнөөлүү болот. Анан илгерки эмелерде аталарды, апалар деген төргөбөт бай деп эметип турчу. Азыр аялдарды сыйлап. Андай жок да азыр. Илгеркилерде ошондой болгон. Ошон үчүн ажырашуу жок болчу. Сый урмат болчу. Ата энени сыйлачы, эне атаны сыйлачы. Азыр ошол жок. Ушу илгеркидей болуш үчүн эмне кылыш керек эже? Илгеркидей болуш үчүн бири-бирин сыйлаш керек болуш керек дейм да. Эми сыйлаганда аялды эми айтып атко, жана кыска юбка кийет, эме кийет. Ал эми значит өзүнүн күйөөсү ошого эме берген. Сен ушундай кийине бер депчи. Воля берген. А если экөө бири-бири менен акылдашса, аял мындай кийинчи десе, может ал дагы ошого кирмек. Кошула албайм. Себеби мен канча жылдан бери эмам болуп иштеп жүрөбүз. Канча жерде нике кыйып атабыз. Бир жолу бир байкенин никесин кыйып, 2-3 күндөн кийин сурадым да, байке кандай жашоолор десе, молдеке болбой калды. Эмне болду десе, келинчегим атам үйгө барам деп, барып башка бирөөгө турмушка чыгып кетиптир да. Анан 3 түрлүү адам кыямат күнү Алла Тааланын алдында кантип жооп берет? Мен ага аябай түнү күнү ойлонуп коркуп атам. Себеби биринчи, ошо кыздар бирөөнүн никесинде туруп, башка бирөөгө никеге кетип атат да. Экинчиси, биздин жаштарыбыз ошонун бирөөнүн никесинен талагыңды алдыңбы деп сурабастан туруп, өзүнүн никесин алып атат. Үчүнчүсү, биздин молдекелер ошону сурабастан туруп нике кыйып атабыз да. Ошо 3 түрлүү адам боюнча мен аябай ойлойм. Түнү күнү ойлонуп атам да.
Ошон үчүн биз нике кыйганда молдокелер ошо талагыңды алдыңбы деп биз ошонун талагын сурап туруп анан нике кыйсак. Анан жаштарыбыз бирөөдүн кызын алып атканда сен бирөөгө турмушка чыктыңбы, бирөөнүн никесиңдесиңби деп ошо никесини сурап туруп талагыңды алдыңбы деп анан кийин өзүнүн никебизге алсак да. Бул кайсыл жерде болгон окуя? Бул биз Кенеш айылында бир болгон, Албай экебиз кайтыш болгон. Мына бир 4-5 жыл болуп кетти. Башка бирөөнүн турмушунун никесинде жүрөт ал аял. Ушундай болду, окуялар көп болуп атат да. Биздин айылда мына мен 10-15 жылдан бери иштеп атсам, анын ичинде мына 7-8 кыздар Кенештик балдарга никеге түшүп, башка бирөөгө тоюн өткөргөндөн кийин башка бирөөгө турмушка чыгып кетип атат да. Буган жанагы шым кийгенге, жана киндигин көргөзүп жүргөнгө мына эркектердин өздөрү күнөөлүү, эркектердин өздөрү уруксат берип атат, ушинтип жүрүп атат деп. Эжеке, мен сиздин ал сөзүңүзгө мындай макулмун бир жагынанчы. Экинчи жагынан ал учурда ата эне каяка карап турат? Ата энеси каякка анын? Эгерде барып чекесинен чертсең, ата энеси кийлигишет. Шымың чеш десең, анан кийин биз айтышыбыз керек болгон. Шымың чеш юбка кийип, узун көйнөк ки десең, биз айтышыбыз керек бе? Эгерде тарбиялайын десең, ар жактан барып кайнене келет да, бу жерден голубой каска деп коет го, жана миротворческий сил. Келет да, ини карындаш эжекелер менен кечип алып, анан кийин бар жагы сени талкылайт. Сен эле күнөөлүү болуп кала бересиң да бу жерде. Ошондуктан сиздер да айтыңыздар кыздарыңызга, кийбе, шерменде болосуң. Киндигиңди карачы, мындай болуп көрүнүп турат. Ой, шымыңды карачы, кара шым кийип алып, кызыл жиппен тигип алган аласың. Айрылып кеткен да. Эми кайтып болсун ушул эми. Айнанайын колтугуң мынтип жуунбаган, автобуста кетип барсаң сасыйттым эле, жанында тура албайсың. Аган эмне эркек күнөөлүү эми. Бирдеңе деп айтсаң, анын ата энеси бар, жана голубой каска деп атат, миротворческий сил. Атасы келет, энеси келет, эжеси келет, жездеси келет, анан ушу менен чыр-чатак башталат да. Баланска бер